Бул Эленоранын жашоосундагы эң кубанычтуу көз ирмемдердин бири. Анткени ал жалпы республикалык тестирлөөдөн 208 балл алып, өзү билим алган мектеп тарыхында эң жогорку көрсөткүчтөрдүн бирин камсыздады. Анын ийгилиги мектеп жааматынын көп жылдык эмгегинин жыйынтыгы болуп, мугалимдердин, ата-энелердин жана айыл тургундарынын кубанычын арттырды. Мындай кубанычтуу күндү турулай жалпы республикалык тестирлөөдөн жакшы көрсөткүчкө жеткен дагы бир катар окуучуларга сертификаттар тапшырылды. Ал эми мындай жетишкендиктер башка окуучулар үчүн дагы үлгү болору белгиленди. Салтанаттуу түрдө ушул сертификаттарды тапшыруу аземин өткөрдүк. Себеп дегенде ушул биринчи жолу 208 балл алган окуучубуз болду. Анан башка окуучуларыбыз да жакшы, 160, 170, 180ге чейин, буга чейин эң эле жогорку балыбыз 198ге жеткен. Анан 200дөн качан алабыз деп атканбыз. Эми буюрса кийинки жылдарга дагы окуучуларга, башка окуучуларга да стимул болсун деп биз ушундай салтанаттуу иш-чараны уюштуруп, окуучуларга дагы ушундай жакшы маанай тартууладык. Азыр балдар билимге жакшы кызыкпай атпайбы? Ошол учурда жакшы кызыктыруу максатында дагы мугалимдер көп иш-аракеттер жасап атабыз. Анан мындай балл алуу биз үчүн аябай чоң сыймык да болду. Эленоранын бул ийгилиги айылдык мектептерде дагы сапаттуу билим алууга жана чоң ийгиликтерге жетүүгө мүмкүн экенин далилдеди. Бүтүрүүчүнүн айтымында ал тестирлөөгө даярдануу үчүн кошумча окуу борборлоруна же атайын курстарга кайрылган эмес. Мектеп мугалимдеринин колдоосу жана өзүнүн тынымсыз аракети менен гана даярданып, жогорку жыйынтыкка жетишкен. Сайтка кирдим, өз данныйларымды жазып, паспортумдун номерин жазып, талондорду жазсам эле чыкты. Бирок мен карай алган жокмун, телефонду деген ылдый каратып болуп деген бир жарым саатта жүрдүм да. Анан жүрүп такыр карай алган жокмун. Анан карасам 208 балл экен. Анан биринчи эле ыйладым, аябай ыйлап, анан жеңеме бардым. Жеңем дагы ыйлап, башкалар дагы, үйдөгүлөрүм баары ыйлап, абдан кубануу болду да менде. Бир гана 11-класста даярдануу эмес, кичинекей кезиңен баштап жакшы окупсаң эле андай жакшы жыйынтыкка жете аласың. Жакшы кубанычта болуп атам, аябай кубанып атам. Бул кичинекей чагынан аябай жакшы чоңойду, мектепти кармап эле жүрдү. Бүгүн бул эжейлерине рахмат. Эжейлери ушу даражага алып келип, бул сертификатты бүгүн кубанычтабыз. Мындай жетишкендик мектептин башка окуучуларына дагы дем берди. Алар дагы келечекте терең билим алып, жогорку жыйынтык көрсөтүүнү максат кылып жатышканын айтат. ЖРТдан бийик баа алган ага эжелер чыкты. Мен аларды көрүп өтө кубандым. Мен дагы ЖРТдан жакшы окуп, эгерде азыртадан 11-класска чейин жакшы окусаң, ЖРТдан көптөгөн жакшы бааларды алат экенсиң. Эми мен дагы жакшы окуп, ЖРТдан жакшы баа алсам деп алышты каалайм. Учурда Кызыл Кый айылындагы мектепте жалпы 216 окуучу билим алат. Быйыл билим уясын 11 бүтүрүүчү аяктады. Мектеп жааматы алдыда дагы билим берүүнүн сапатын жогорулатып, окуучулардын жетишкендиктерин арттырууну максат кылууда. Айнура Достукбекова, Батыр Абиев, Асылбек Касьянов, Ысык Көл жаңылыктары.